Эсептөө палатасы 2024 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейинки мезгил аралыгына карата Финансы министрлигиндеги мамлекеттик сатып алуулардын электрондук веб-порталынын ишинин натыйжалуулук жана пилоттук маалыматтык технологиялар аудитин жүргүздү. Бул тууралуу эсептөө палатасынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Маалыматта айтылгандай, аудиттин жыйынтыгында порталдын ишинде координациянын, көзөмөлдүн жана маалыматтык коопсуздуктун жетишсиздигинен улам бир катар кемчиликтер бар экени аныкталды. Ошондой эле бир булактан сатып алынган товарлардын мурунку жылдардагы шаблондук документтердин негизинде түзүлгөнү аныкталган. Маалыматтык технологиялар тармагындагы адистердин тартыштыгы да кызмат көрсөтүүнүн сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Маалыматтык коопсуздук боюнча кемчиликтерди байкоого болот. Колдонуучулардын укуктарын башкаруу жетишсиз, айрым кызматкерлерге негизсиз кеңири мүмкүнчүлүктөр берилген. Тармактар жана серверлер жетиштүү корголбогон. Порталдын үзгүлтүксүз ишин камсыздоо жана кырсыктан калыбына келтирүү боюнча план системалуу түрдө тестирленбейт. Сатып алуулар борбору мамлекеттик мекемеси бир булактан сатып алуу ыкмасын колдонууда бааларга мониторинг жүргүзүү талабын аткарбаганы аныкталган. Натыйжада айрым келишимдер атаандаштыксыз түзүлгөн. Мындан тышкары 2025 жылга карата эсептөө палатасынын аудиттик иш планына өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси да талкууланып, жыйындын соңунда тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын кезектеги кеңешинде биздин мамлекеттик сатып алуулар боюнча атайын натыйжалуулук аудит жүргүзгөн элек. Ошонун жыйынтыгын чыгардык. Бул жерден натыйжалуулуктун жыйынтыгында көптөгөн жетишпестиктер, порталдын жоболорунун эскиргендигинин бардыгы такталды. Ошол боюнча көптөгөн сунуштарды бердик. Ошол сунуштардын аткаруусун талап кылдык бүгүндө. Керектүү жоопкерчилиги бар. Ошол сатып алуулар боюнча жоопкерчилиги бар Каржы министрлигинин министринин орун басары жана мамлекеттик ишканалардын жетекчилери келип, бардыгын тактап, алардын аткаруусуна биз сунуш пикирлерди бердик.